андан саналуу жылдар алдын. Бул тоолордун арасында ары бери каттаган унаалардан башка жан көрүнчү эмес. Келечекти көрө билген Залкар мырза алгачкылардан болуп боз үй тигип, эс алуучуларды кабыл алып баштаган. Бир кезде аны шылдыңдагандар эми анын конкуренттери. 2008 жылы баштаганмын. Менин билишимде Ош область боюнча жок эле мындай нерсечи. Муну биринчи мен баштаганмын. Мен баштап ушу самал деп жазып илип койгондо келип мени маскаралашкан. Жерде адамдарчы бул эмне деген деп. Анан эшеден кийин башталып жайылып кетти аз бардыгында бар. Условиясы барбы жокпу барса ала беришет бирок. Учурда Чыйырчык жайлоосунда 100дөн ашуун кыргыз үйлөр бар. Конокторду жатак үй, тамак аш менен тейлеп кызмат көрсөтүшөт. Залкар мырзанын 2 чоң боз үйүндө 20га жакын адам болсо, ар бири күнүнө 800 сомдон беришет. Шарттар бардыгы эле бар, 5 мал сүт ичет, 3 мал тамак ичет. Жатаканалары жылуу, бардыгы от менен ысыйт. Отопление бар бердечи. От менен ысый турган отопление бар. Вагондорго, бөлмөлөргө бардыгына киргизип койгон. Суубуз таза. 600 метр жерден булактын суусун шланга менен көмүп алып келгенмин. Таза суу бардыгы. Баня тышпа. Жаңы эле саап, жанынан ичилет. Бул көп ооруларга дары, мисалы үчүн давленияга, ашказанга, ошондой эле бут оору, кол ооруга да аябай жакшы дары. Өзүм бу жерге 3-4 жылдан бери келем. Аябай неме дарылыгы бар, таасири бар. Жакшы. Көбүнчө мында самал менен дарылангысы келгендер жана бир күндүк эс алууга чыккандар келишет. Коноктордун арасында башка улуттун өкүлдөрү дагы бар. Шаардын ызы чуусунан алыс самал менен организмин тазалап, эс алуу эң мыкты өтүп жаткандыгын айтышат. Я уже здесь не первый раз и самал пью. Мен бул жайга мурда дагы келгенмин. Жаратылыш койнунда самал менен организмимди тазалоо абдан жаккандыктан быйыл да жаз алды менен шашып келдим. Натыйжасы жакшы болбосо келмек эмесмин да. Кыргызстанда кооз жайлар көп, бирок туризм түшүнүгү азырынча өлкөнүн түштүк аймагында жакшы жайыла элек. Эч кимдин оюна келбеген бош жайды туристтик зонага айланткан Залкар сыяктуу демилгечилер башка аймактарда дагы өз ишин баштаса, калктын социалдык турмушу жакшырмак. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.